Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 24 октябрь 2024 жыл мен сіздерге Фурқаттың центріне жақын эле жерде жайгашкан Алиханов көчөдөн сатыла турган даяр 5 бөлмөлүү Балтарашка түбүндөгү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бардык шарты бар, ремонту сонун болгон даяр үй экен. Баасы дагы жакшы баага коюлуп атат. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы жагат тугандар барыңыздардан. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттын круговойунан мады тарапка 500 метр жүрүп, оң тараптагы Алиханов көчөгө кирип, эч жака бурулбай түп-түз жүрүп барсаңыздар, сол тарапта Алиханов көчөсүнүн өзүнүн мектебинин бош местасы бар тугандар. Ошонун алдына барасыздар, түп-түз эле жүрүпчү, эч жака бурулбай. Ошол бош местанын эле бет маңдайында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Мына үйлөрдүн санын деле көрүп атасыздар. Үй өтө көп тугандар. Бул жака жүрүп барсаңыздар, бул жакта дагы үйлөр көп. Абасы таза, тынч, сонун жер экен. Фуркаттын центрине 5 мүнөттө, Ош шаарына 10 мүнөттө кеңири кирип бара аласыздар, Кудай буйрса. Мына чек арасы ушул жерден башталат. Анан мына Пескалок соборунун аягына чейин болуп калат. Барата орнотулган. Ушундай условияларына келе турган болсок, таза суу бар тугандар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы кадимкидей өткөрүлгөн дейт. Суу, свет бар экен. Анан үйдүн местный септиги, кудугу, санузели, ванна, аристон бардыгы бар тугандай. Тугандар, домдоодой условияны кылып коюптур. Келесиздер, жашайсыздар тугандар. Анан эки эле жумуш бүтпөдү дейт. Кандай жумуш десем, мына киргенде үйдүн алдын брусчатка кылыш керек экен. Анан мына өйдө тарабын арка кылып тосуп, анан мына үйдүн сырткы фасадын жасап коюш керек экен. Болду тугандар. Ушул 2-3 нерсени кылып койсоңуздар эле үй көркүнө келип, ачылып, сонун болуп калат. Кана жүрүңүздөр. Мына баратын ачып, үйдүн ичине кирип келе берейин. Лайктан басыңыздар. Анан дос тааныш туган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Мына жагында подвалы деле бар тугандар. Үйдүн каптал тарабында, арт тарабында 2-1,5 метр место калтырылган. Мына караңыздар. Бул жакта болсо сыртка жакынасы, мына жерге болсо көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп калыптыр тугандар. Азыр жогору тарабына чыгып деле көргөзүп берем. Биринчи мына үйдү көргөзөйүн. Үй оңго оң, Балтарашка тибиндеги 5 бөлмөдөн турган үй тугандар. Бышкан кирпич, мына сейсмологиялык колоналары бүт бардыгы орнотулган, жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Бардыгы даяр. Сырткы фасадын эле жасап аласыздар тугандар. Түшүндүрүп бердим, а? Так, мына жактан мындай чыгып келе бересиздер. Мына тугандар, бул жерден дагы үйдүн алды ушундай болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Нары жагын караңыздар тугандар. Тынч, сонун экен. Мага жакты. Ош шаарына деле көп деле алыс эмес, бир 10 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына ушундай чоң коридору. Мен болсо оң тараптан баштайын. Мына тугандар, бул биринчи бөлмөсү. Сонун болуп турат. Эми буюм тайымдарды сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен ал жагын сурап атам. Эми бирок калтырса керек тугандар. Бул жер мына холл. Жалпысынан 5 бөлмө, коридор, анан санузел тугандар. Азыр биринчи бөлмөсүн көргөзүп бердим, а? Мына тугандар, ылдый тарабы жыгач, дубалдар обой, айнек терезелери барыңыздар эле көрүп аткандай пластик экен. Ушундай даяр үй. Так, мына эшикти ачсаңыздар, бул детский, балдардын уктоочу бөлмөсү. Караңыздар, сон. Так, эшик жабып коеюн. Хайтекс тилиндеги эшиктер орнотулган. Бардыгы жакшы. Мына бул жагы холл. Мына жүрүп келе бересиздер. Так, мына бул кухня тугандар. Жакшы жери бул үйгө, мына жакта кухнянын өзүнүн эшиги бар экен, бирон эшик. Ошол жактан кирип келе берсеңиздер болот. Планировкасы ушундай. Анан мына щит бул убактылуу эле дейт, шаар койсо болот дейт. Ошол жерге, мына жерге котелный болот экен тугандар. Котелныйды ошол кухня бөлмөсүнө жайгаштырып аласыздар тугандар. Мына суу деле чыгарылган, ачып көргөзүп коеюн, а? Мына тугандар көрүп атасыздар. Бул жакта мындай жүрсөк,
Бул баарыңыздар эле билген санузел. Стиралка, аристон, раковина, күзгү, душевой кабина баардыгы бар. Сөп дегенде үйдүн сыртында санузел бар туугандар. Септик бар дегеним. Төрт тарабы эле чек арасы сакталган кошуналар менен. Бул мен жана көргөзүп берген кухня. Өзүнүн отдельный эшиги бар. Ошол жактан үйгө, кухняга төзмө-төз кирип чыгып турасыздар. Бул жагы мына кудугу, септиги могул тарапта экен. Бул жагы убактылуу гараж, бирок бул жерге 3 очоктун местасы 3 очок болот деп эйс айтты туугандар. Ушундай. Баасы $70,000 туугандар. Анан дагы жакшы кеми бар экен. Анан ал жагында подвал деле бар. Подвалы бир аз мындай ылдыйраак экен, бирок каздырып подвалын кеңири мындай чуңкур кылып алсаңыздар деле болот. Эми вариант катары айттым, ушундай.